Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 7 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш түштүгү Алатоодо жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Алатоонун центральный көчөсү жана Каралма көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден сиздер түштүктү карай 300 метрдей бассаңыздар Каралма көчөсү экинчи даректе сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден шаардын бурч-бурчуна 42 автобус, 220 маршрутка жана башка маршруткалар менен барсаңыздар болот. Мектеби мынакей жөө барып келген аралыкта экен. Мектеп бир аз эле батышка калсаңыздар Алатоонун мектеби жайгашкан тугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер айткан басып өтүңүздөр, комментарийге жаздырыңыздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүстүн көчө тарабы. Эң эле түштүк чек арасы бул Улуктоо көчөсү менен кесилишет. Бул жерден башталат, эң эле түндүк чек арасы бул забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты Кызыл китебинде 5 соток, фактически 8,5 сотоктой бар экен. Анан үйдүн батыш чек арасына деле өзүнчө кирген дарбазасы бар. Ал жак менен да кирсеңиздер болот. Чоң трассага 300 метр. Мектебин, Алатоонун мектебине жөө барып келген аралыкта жайгашкан тугандар. Көчөлөрдө прожекторлор, электр энергиясы, природный газ бар экен. Анан дарбаза, гараж, забор тугандар мынакей көчө тараптан. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Мынакей бул сатылуучу үйдүн короосу. Алды тарабы көрүп тургансыздардай навес, ылдый тарабы стяжка болгон тугандар. Бул жакта узун турасы 15ке 10 болгон үйүбүз. Стенасы сокмо, тышкы тараптан утеплять этилген. Бул мынакей негизи кирүүчү эшик, көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик орнотулган. Капталдары терезе, мындай гүлдөлгө мондай формадагы темирден болгон решеткалар тугандар. Жана бул жакта гаражга кирген эшик, тапчан, жай айларында чай ичкенге склад, төрүндө да катарынан складтар, очоккана жана мынакей бул жагында мондай бош жер, түрлүү бактар, черешня, алма мынакей. Азыр ушулай гүлдөгөн учуру. Азыр биринчи жолу силерге бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды бир чекеден берем. Видеонун башында айткандай, ал жагынан дагы өзүнчө машина киргенге дарбазасы жана жайы бар. Анда видеонун жүрүшүндө көргөзөм тугандар. Так, эми андан ары үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматты берейин. Мынакей бул үйдүн кире бериши. Кире бериш мынакей кафе экен тугандар. Бул жерден калган өмүргө өтүп кете аласыз. Так, киргенде эле бул жерде мынакей газовый котел жана көмүр менен жылган котел орнотулган. Жана бул жерден түз өтсөк, ванна, душ, ажаткана, раковина, батыш тараптан терезе, потолок пластик. 3 фаза бар туганда эскерте кетчү нерсе, 3 фаза, электр энергиясы 3 фаза алуу. Так, андан ары оң тарапта бир мондай чакан бөлмө, негизи боюнча төшөк жыйган бөлмө кылаштыр азыр. Негизинен детский бөлмө кылсаңыздар деле болгудай. Мынакей отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө бар, чугундай мондай батареялар. Андан ары бул жерде кухня тугандар, мынакей раковина орнотулуп суу чыгарылган, көрүп тургансыздар кухонный мебелдер, газовый плита, чоң батыштан терезе жана бул жерден короосу, бактар кенен көрүнөт мынакей. Так, андан ары бул жакта коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Оң тараптан мынакей бир бөлмө. Чыгыш тараптан катарынан 2 терезе, отопление батареялары, полдор ламинат тугандар. Ал жакта ушурда интернет деле бар экен үйдө. Интернет. Бул жакта бир балдар бөлмөсү. Чыгыш тарабынан терезе. Андан ары бул жакта дагы бир балдар бөлмөсү, мынакей детский бөлмө. Батыш тараптан терезе, көрүп тургансыздардай мебелдери. Жана төрүндө бул жерде тугандар мынакей спальный бөлмө жайгашкан. Мынакей батыш тараптан терезе, көрүп тургансыздардай спальный бөлмө тугандар. Так, дагы эмне маалымат, эми короосуна чыгып да калган маалыматтарды берейин. Андан ары эми
калган маалыматты берейин туугандар. Мынакей үйдүн чыгыш тарабында эле забор менен ортодо ушунча жер. Так, гаражга короодон кирүүчү эшик. Бул жакта жана айткандай тапчан, анан тапчанга жайларын отурган склад полкалары менен полдор кафель жана түндө погреби бар экен туугандар, подвалы. Так, андан ары туугандар. Бул жакта очокана. Бул жагы кафель экен. Бул жагы мындай катардан эки очок казан менен. Жана дагы жакшы жер туугандар. Жүзүм багы, черешня, вишня, алма жана башка мындай бактар. Төрүндө жер жемишке деле жер бар экен. Азыр ушундай гүл окшойт, же малиналы. Такей. Бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү туугандар. Анан бул жакта очокунан кийин отунгана, инструмент сактаган склад, жалаң катарынан склад. Эң эле акыркысы ажаткана жана ит кайсыңыз деди, бул жакта ит бар экен. Эң эле акыркысы мынакей мондай навеске даярдалып койгон мондай стяжка туугандар жана өзүнчө дарбазасы менен. Бул жакта дарбаза, спринтер кенен баткандай жер. Жат. Ит кайра жүрүп катат мага карап. Эң эле түндүк чек арасында бул кошуна менен болгон заборго чейин. Так, бул үйдүн баасы туугандар $80,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эситтел деп калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар. Саламатта калыңыздар.